Жалпысынан Жалал Абад облысының аймағында өткен бір сутканын içinde 15 кылмыш катталды. Диğeri негизи бүт бары кылмыштардын бети ачылды. Бул 15 кылмыштын içinde өзгөчө оор жана оор кылмыштар катталган жок. Ошол эле мезгилде коменданттык саат киргизген бөлүктөрдө бул Жалал Абад шаары жана Сузак райондору боюнча коменданттык саат эрежелерин бузган 8 жаран кармалды. Бул Жалал Абад шаары боюнча 6 жана Сузак району боюнча 2 жаран. Ошол эле мезгилде күндүзгү түшүндүрүү профилактикалык иш-чараларга жалпысынан Жалал Абад жана Сузак району боюнча 76 киши райондук иштер бөлүмүнө жеткирилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн кое берилди. Бирок жол эрежелерин бузуу учурунда жана автоунаалардын пропусктары, уруксаты жок, документтери жок кезде токтотулуп, жалпысынан 95 автоунаа айыппул төлөөчү автостоянкаларга жеткирилип, кээ бирлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ошол жерден кое берилди. Рахмат. Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча комендатурасынын ишеним телефонуна WhatsApp аркылуу келген суроолорго токтолобуз. Саламатсызбы? Биз Тайгараев айылында турабыз. Күйөөм катуу ооруп жатат, сахары бар эле. Тез-тезинен ооруканага көрсөтүп турамын. Посттон өтүш үчүн пропуск берсеңиздер болобу? Ооба, андай учурда жана bunday маселелер боюнча биздин комендатурага такай эле жарандарыбыз кайрылып турат. Келген учурда тиешелүү арыздарыңыздарды жана медициналык көрсөтмөлүү документтериңизди алып келсеңиздер, сиздерге сөз гана пропуск жазып беребиз. Сиздердин биздин блокпосттордун өтүү боюнча эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Бирок ал пропусктарды башка жеке кызыкчылыкка пайдаланганга мыйзам жол бербейт, э? Ошол себептен айтып атам мен, бул жерде сөз гана медициналык дарыгерлердин жана оорукананын ал жерде ушул белгиленген жаранга өздөрүнүн көрсөтмөлөрү жана тиешелүү кагаздар болушу абзел. Рахмат. Саламатсызбы? Мен Жалал Абад шаарында жашайм. Марттын 17-синде 2 балам менен өзгөнгө ата-энемдин үйүнө барганбыз. Ошол бойдон келе албай калдык. Балдарымдын онлайн окуулары башталып калды. Кайра шаарга кантип барсак болот? Жардам берсеңиздер, суранчы. Ооба, bunday учурлар биздин комендатурага такай эле келип жүрөт. Bunday маселелер менен кайрылган жарандарыбыз көп. Кээ бир учурларда биздин жарандар же туугандары, кээ бир учурларда жаш өспүрүм балдары биздин белгиленген аймактан сыртка калып калган учурлар көп. Сиздер ишеним телефонго өзүңүздөрдүн даректериңизди таштаңыздар, бериңиздер. Биз кызматкерлер менен чогуу сиздер менен байланышайлык. Сөз гана туугандыктарыңыздар менен же кандайдыр үйлөрүңүздүн мүчөлөрүнө биздин аймакка Жалал Абад шаарына жана Сузак районуна алуу керек болсо, биз толук сиздерге жардам беребиз. Саламатсызбы? Мен Сузак районунан Туркабад айылынан жазып жатамын. Менин эжем Өзбекстанга келин болуп түшкөн. Кыргызстанга анализ тапшырганы өтөм деп бул жакта калып калды. Өзбекстанда 2 кичинекей балдары калып калды. Эми өтө албай жатат. Эмне кылсак болот? Жардам же туура кеңеш берип койгулачы. Өзүңүздөр билесиздер, биздин коменданттык саат киргизген жерлерибиз бул Жалал Абад шаары жана Сузак району. Андан сырткары бул жерде мен билишимче жарандарыбыздын жарандык маселеси бар. Бул жарандарыбыз же Өзбекстандын жарандары, же Кыргызстандын жарандыгын тактоо маселе боюнча бизге арызы менен кайрылсын. Ал жерде билесиздер, бул жарандык маселе боюнча жана эки мамлекеттин ортосундагы маселелер боюнча, бул Тишки иштер министрлиги боюнча бул маселени карашыбыз керек. Туугандардын жана өздөрүнүн жарандыгын тактоо маселесинде. Андан соң Тышкы иштер министрлиги менен сүйлөшкөндөн соң тиешелүү кызматтар менен биз бул маселени дагы да ылгап, дагы да бул тактап, бул биздин урматтуу жарандарыбызга жообубузду берелик. Чоң рахмат. Ала Бука районунан Асел аттуу жарандан келген суроо. Мен жолдошум ажырашып кеттим эле жолдошум менен. Кырдаалга байланыштуу эч жака кайрыла албай калдым. 2 балам менен эч ким кароосуз калып кеткен авариялык абалда турган үйдө жашап жатам. Үйдө эч кандай жашоо шарт жок. Тамак ашка же продуктага менде эч нерсе жок. Азыркы учурда балдарым грипп менен ооруп, дары-дармек ала албай жатам. Күйөөмдөн эч кандай жардам жок. Балдарым менен ачка калган күндөрүм да болду. Сиздерден суранарым, менин маселемди чечип бериңиздерчи. Кыйналып жатам балдарым менен. Жардам беришиңиздерди суранамын дейт.
Урматтуу Асель айым, өзүңүз билгендей, өзгөчө кырдаал, коменданттык саат Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча киргизилген. Ушул аймакка тиешелүү жарандарды кандай социалдык маселелер боюнча кайрылсын деп биз уюлдук телефондорубузду бергенбиз. Сиздин турак жайыңыз Ала Бука районунда экен. Ала Бука райондору боюнча эч кандай чектөө жок. Бирок социалдык маселе боюнча сиз кайрылган соң биз сиздин маселеңизди Ала Бука райондук администрация башчысы акимге жолдойлу. Эгерде чечилбесе, анда биз колдоп башка жолдор менен чечип сизге жардам бергенге аракет кылайлык. Рахмат. Бала Кургон районунан Гүлбарчын аттуу жаран кайрылып жатат. Биздин үй-бүлөдө экинчи топтогу майып бар эле. Бизге жардам көрсөтүлбөй калды. Айыл башчыдан сурасам, сенин кызыңа жардам жок деди. Андан сырткары 16 жаштагы кызым бар. Анын паспорту кол коюп карантин болуп тапшырылбай жатабыз. Кызымдын дагы колунда аллергиясы бар. Коркуп чыга албай атабыз. Ошону эмне кылсак болот? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча комендантмын. Бирок Базарконго тиешелүү айрыкча социалдык маселелер боюнча мен өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Жалал Абад областу боюнча. Андан соң Базаркон райондук аким кайрылып бул маселелерди чечкенге жардам берейин. Мен түшүнүп атам, сиздер дагы балким акыркы үмүт, акыркы ишенич боюнча кайрылып жатасыздар. Сөз кана сиздерге жардам берген аракет кылабыз. Урматтуу Жеңиш мырза, менин атым Каримбай. Сузак районунун тургунумун. Теледен тартипти, тазалыкты сактайлы деп ынтымакка чакырып жатасыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ылайым эле бул сыркоодон бат эле арылып кетейли. Эл үчүн эмгектенип жаткан дарыгерлер менен милицияга Кудайым ден соолук, аманчылык берсин деген ыраазычылык дагы бар экен. Рахмат. Ассаламу алейкум. Азыркы кырдаалда абактагы ИВСтеги адамдардын абалы кандай болууда? Аларга да кам көрүп жатасыздарбы? Тергөө амалы жүргөн убактылуу кармоочу жайларда кармалган жарандарыбыз боюнча бизде эч кандай маселе жок. Себеби алдын ала кандай камсыз көргөн болсо мамлекет тамак ашы менен медициналык кароосу боюнча бүгүнкү күндө эле ошондой. Себеби ал жакта жаткан жарандардын дагы биз толук укуктарын сакташыбыз керек. Ассаламу алейкум. Сузак районунун Октябрьский тараптан боломун. Кара сууга бата болуп калды эле. Кантип барсак болот? Жардам берсеңиз дейт. Урматтуу жаран, урматтуу биздин аймактын тургуну, баталар боюнча Куран окутуу жерлерге жаназа боюнча өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө бир топ чектөөлөр киргизип, мүмкүн болушунча жакынкы үй-бүлөлүк туугандардан башка эч ким жаназага жана Куран окутканга азыркы мезгилде катышпоо жөнүндө биз суранып жатабыз. Ошон үчүн эгер алыскы тууган кандайдыр башка мамилелер аркылуу баргыңыз келсе, өзүңүздү убактылуу үй турагыңызда калышыңызды суранабыз. Же болбосо кандайдыр билесиздер, азыркы мезгилде шариятта уруксат берет, телефон аркылуу сүйлөшүп, көңүл айтып, үйүңүздөн Куран окуп койсоңуз деле Кудай Таала ошол дубаларыңызды толук кабыл алар деп ишенебиз. Кырдаалды туура түшүнүү менен кабыл алышат деген ойдо ушундай да. Сөзсүз, эми азыркы шарттарды өзүңүздөр түшүнүп атасыздар. Бул практика жүзүндө дагы көрүп атабыз. Бир жарандарыбыз тилекке каршы коменданттык саат учурунда бузуп, суроо учурунда биз Куран окутуп келатабыз, жаназадан келатабыз деп, бирок текшерген учурда таптакыр башка максатта көчөдө жүргөндөрдү тактап атабыз. Ошон үчүн сиздерден дагы бир рет суранам, мүмкүн болушунча үй турак жарандардан алыс кетпей үйдө болсоңуздар. Рахмат. Мир телеканалынын шеф-редактору Саша Мучкина кайрылып жатат төмөндөгү суроо менен. Здравствуйте, уважаемый комендант. Как вы знаете, Сузак сельскохозяйственный район. Как построена работа фермеров? Имеют ли они возможность проводить сельскохозяйственные работы? Или из-за большего числа зараженных все работы приостановлены? Вы знаете, у нас аграрный район, регион, в том числе и Сузакский район, и окрестности города Жалал Абад. В данный момент каких-либо ограничений по сельхозработам, в том числе и животноводству, ведению животноводства у нас никаких ограничений нету, за исключением тех регионов, где у нас контрольно-пропускной режим и
санитарно-эпидемические посты стоят, зоны заражения и так далее. Если в этих регионах, то, соответственно, мы людей просим пока придерживаться от каких-либо работ, а в остальной части района и окрестностей города сельхозработы ни в коем случае не должны останавливаться, они продолжаются, и тем более мы сельхозработников, фермеров, наших граждан, которые занимаются земледелием, мы, в принципе, просим, пожалуйста, занимайтесь, никаких препятствий и преград не будет, в том числе в отношении наших сельхозработников на сегодняшний день никаких ограничений нету. Ошондой эле Facebook колдонуучулардан да келген суроолор бар. Азиза Маматова аттуу жарандан келген суроо. Саламатсызбы? Апамдын картасынын мөөнөтү бүтүп калды эле. Эми пенсиясын кантип алсак болот? Банктарга өтүү абдан кыйын болуп жатат. Ынтымак кругойдогу посттон адамдарды жөө болсо да өткөрбөй жатат экен. Ошондой эле пенсияны айылдарга келип таратат деген сөздөр болуп жатат. Айыл жериндегилердин оор абалын түшүнүп, пенсия пособия жана банктардан акча которууларды алып алсак жакшы болот эле. Блокпосттордон өткөрбөй жатат экен. Таптакыр кээ бир учурларда ушундай маалыматтар келип атат, бирок урматтуу биздин жарандар, ошол маалыматтарды тастап алсаңыздар. Себеби бүгүнкү күндө автоунааларга чектөө киргизгенбиз. Жарандарга да бирок жарандардын өтүп кирип чыгуусу ал жерде көзөмөлдө, бирок эч кандай тоскоолдук жок. Эгер банктарга тиешелүү маселе болсо, сиздер түз эле келип тиешелүү жашаган ордуңуздарда, жерлериңизде, балким шаарга сиз жана айткандай карточкаңызды алмаштыруу маселе боюнча банктарга кайрылсаңыздар болот. Бүгүнкү күнү банктар боюнча, акча төлөмдөр боюнча же акча алуу социалдык пособия боюнча жергиликтүү бийлик менен бир нукка салганбыз. Ал жерде эч кандай тоскоолдук маселе болбош керек. Эгер кандайдыр маселелер жаралса, кошумча кайрылсаңыздар болот. Рахмат, урматтуу комендант. Учурдагы кырдаалга байланыштуу иштеп жаткан топко баардык жамаатка ыраазычылыктарды билдиргендер бар. Ассаламу алейкум, жеңиш балам. Кылган иштериңе эл ыраазы. Айыл жерлеринде да күч органдарынын кызматкерлери келишип, тартипти карап жатышат. Тартип болсо баарын жеңсе болот. Ден соолук, ийгилик каалайм дейт. Чоң рахмат. Пул илдетип баарыбызга бир сыноо катары берилген. Ошону сиздер туура түшүнүп, бизди колдоп, биздин аткарып аткан аймактарда балким каттуу тартип орнотуу максатында жасалган жумуштарыбызды сиздер түшүнүү менен кабыл алып атасыздар. Бул мен ойлойм биздин дагы деле элдин ынтымагы, элдин болгон пейили и элдин болгон сөз кандай келечектеги жакшы үмүттөрү. Рахмат, урматтуу Жеңишбек Мамайнусович. Көрсөтүү соңуна чыгарга саналуу секундалар калды. Адатта ушул жалпы элге кайрылуңуз. Урматтуу жарандар, да бир сиздерге кайрылам. Азыркы ушундай кыйын орто тал мезгилде негизги максатыбыз биздин аймактарда тартипти сактап, жарандарыбызды мүмкүн болушунча үй так жайларына алыс кетпей, үйдө болуп, кээ бир жөөлүү себептер гана болбосо сыртка чыкпооңуздарды суранабыз. Эң негизгиси укук коргоо органдар, күч органдар талап кылган эрежелерди сактап, санитарлык эпидемиялык нормаларды бузбастан үйүңүздөрдө калсаңыздар. Ошол үчүн да бир эскертип кетем сиздерди. Биздин мамлекетибиздин эң чоң байлыгы бул элибиздин саламаттыгы.